Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, Адилеттүү Жарандар каналынын көрөрмандары, колдоочулары, хейтерлери. Баарыңарды жакшы көрөм. Мына бүгүн Жалал Абад шаарында так борборунда турамын. Теги Ленина Айтматова көчөсүнүн кесилишинде. Өткөндө иш башталган. Бир эрте жазда бир көрсөткөн элек, былтырларда көрсөткөн элек, бул жер түгүдөгү өтмөккө суу өтүп, содагерлердин буюмдары бузулуп, суу көл болуп, бир нече жолу кайрылган элек мэрияга, канал аркылуу, видео, Facebook аркылуу. Мына уже оңдой иштер жүрүп атат. Мына бүгүн жер өтмөктү үстүнө ачып атат. Ошол бул жака чакыч куюлат экен. Вот изоляция. Эмнеге башында ондай болбогон, Кудай билет. Мына азыр көрүп атабыз. Шеф! О, брат! Укпай атат. Укчу келбей атабы. Мына карасаңар, могу чакычты изи жок да бул жердечи. Башындан эле бул жерде гидроизоляция болгон. Мурун гидроизоляция болгонбу бул, Ошо бетондун үстүнөн эле шагал төккөн да. Өзү болуш керек эле да, туурабы? Гидроизоляция. Мына ошондо иш кем болуп калган. Азыр мына ошонун кесапатын көрүп атабыз. Ошондо гидроизоляция болгон үчүн суу өтүп, товарларды бузуп, өтмөккө өзү коркунуч келтирип, мына азыр эми арадан 3-4 жыл өттү жасалганыга. Азыр мындай ачып, гидроизоляция куят экен эми. Эми ошонун башында эле кылып койсо, азыр ушул жок эле. Азыр эми буну гарантийный срогу өтүп кеткен, курган компания кайра оңдобойт. Азыр силер кайсы компаниядансыңар? Шеф! Же укпай атабы, же куш келбей атабы билбейм. Бирок өкмөттү эсебинен ол. Сиз да ушул жерде иштейсизби? Мына бул дагы өкмөткө, бюджетке дагы бир чыгым. Эми көрөбүз. Оңдой берсин, кандай болот экен. Рахмат баарыңарга. Азыр эле тиги казып атканын көрдүк. Жер өтмөктү үстүнү гидроизоляция кылабыз деп оңдойбуз деген. Азыр бул жерге бассам, мына бүгүнкү күндө толугу менен бул травертинден жасалган тепкичтерди чечиптир, сыдырып мындай. Мына көрүп атасыңар, оңдоо иштери башталыптыр. Кими эсебинен болуп атат билбейм бул. Бирок буну кепилдик мөөнөтү өтүп кеткен эле курулгандан бери. Ошол үчүн ушул бюджеттен жасалып атат деп ойлойм да. Эмне үчүн ушуну башындан эле жакшы жасабай, эми эртең бүт күнү понедельник иш башталсын, ушул тактайбыз. Ким жактан оңдолуп атат, канча каражат кетип атат, эмне үчүн башында эле жанагы болбогон. Туура технология менен оңдолбогон. Мына бул жерде бетон эле кылып койгон экен илгери. Нормально эле иштеке болбойт. Биякта ашамдайбыз деп травертин кылган эле бузулуп кетиптир. Эми бул жактагы мындай көчүп кеткен шыбактарды дагы оңдосо керек. Эми күтөбүз. Бул жактын тепкичтерин ала элек экен. Бирок бул жакты да алып оңдосо керек.